ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө, ар бир айыл өкмөттөгү кеңештерде бир дагы уюшкан кылмыштын топтун мүчөлөрү депутат, айыл өкмөттүн кызматкери, райондук, облустук, министрликтердин кызматкерлери болбош керек. Аларды аныктоо, аларды ачык алып чыгуу, жана алардын жасаган кылмыштары боюнча жоопко тартуу биздин түздөн түз милдетибиз. Мындан ары мамлекетте Көлбаев деген мафия болбойт. Мындан ары мамлекетте Райым Матраимов деген мафия болбойт. Райым Матраимов мындан ары мамлекетте жүрө турган болсо, кичинекей гана бир Матиз машинени минип алып жүрүш керек. Мындан ары Райым Матраимовдун кланы, анын байлыгы, анын кылмыштуу түрдө топтогон байлыктары мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө тоскоол жаратып, же ички биздин саясий иштерибизге тоскоол кыла албаш керек. Мына өзүңүздөр билесиздер, ушуга чейин көптөгөн шайлоолордо, көптөгөн мамлекеттик маанилүү иштерде ошолордун акчаларын негизинде көптөгөн биздин ачык эле айтыш керек кызматкерлер дагы, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери дагы мунун ичинде бар. Ошолордун акчаларына берилип кеткендер бар. Ошолордун акчаларынын негизинде аларга кызмат көрсөтүп жүргөндөр бар. Дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетейин. Биздин мамлекетибизде мындан ары Көлбаевдин мафиясы, Райым Матраимовдун мафиясы жана башкалардын мафиясы болбойт. Мамлекетибиз таза, мыйзамдуу, стабилдүү, тынчтык заманда жашаш керек. Мамлекетибизде кимдер жакшы жашаш керек? Жөнөкөй адамдар, өз эмгеги менен кызмат кылган адамдар, өз эмгеги менен акча тапкан бизнесмендер жана өз эмгеги менен эмгек кылып мамлекетке кызмат кылып аткан мамлекеттик кызматкерлер жакшы жашаш керек.